Бул жумада өзүнүн өзөктүү жаңылык кабарлары менен тарых барактарынан орун алды. Жаз келип, жазгы тала жумуштары күч алды. Аны менен катар өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу иш-чаралары да тийиштүү кызматтар тарабынан күчөтүлгөн таризде жүргүзүлүп жаткандыгы кабарланууда. Ал эми жасалып жаткан жумуштарды өкмөттүн областагы өкүлү өзү тыкыр көзөмөлгө алгандыгы, жерине барып жумушу менен таанышып жаткандыгы, тийиштүү кызматтардын өзүнүн жумушуна болгон жоопкерчилигинин дагы да күчөтүлөрүнө шек жок. Бул жумада кыргызстандыктар Норуз майрамын өзгөчө шаан шөкөт менен белгилешти. Албетте бири-бирибизге жакшы калоо тилектерди айтууга не жетсин. Ал үчүн ушул сындуу элдик майрамдардын коомчулукта ээлеген орду өзгөчө мааниге экендиги талашсыз. Эфирде жетүүгү маалымат аналитикалык программасы. Саламатсыздарбы? Алгач бир жума ичинде маанилүү деп табылган жаңылыктардын кыскача хроникасы. 19 март дүйшөмбү Россия Федерациясынын президентин шайлоо үчүн добуш берүү жыйынтыкталды. Анын негизинде 76,65% добуш менен Орусиянын учурдагы президенти Владимир Путин жеңишке жетти. Ал эми Орусиянын президенттигине дагы бир талапкер Павел Грудинин 11,82% добуш алса, Владимир Жириновский жалпы шайлоочулардын 5,68%на ээ болгон. Нокенде 11-класстын окуучусунун боюна бүтүп, өзүнүн каалоосу менен ата-энесинин макулдугу менен коңшу айылдагы 19 жаштагы балага турмушка чыккандыгы кабарланууда. Анын натыйжасында Нокен районуна караштуу номер 20 орто мектебинин директору тарабынан турмушка чыгып кеткен кыздын класс жетекчисине сөгүш берилди. Бишкектеги унаа жуучу жайлардын биринде унаасы таза жуулбагандыгы үчүн айдоочу унаа жууган жаранга тапанча такап ок чыгарган. Маалыматка караганда шектүү адам кармалгандыгын Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан тастыкталгандыгы кабарланууда. Бул күнү Баткен облусунда ички иштер министринин кызматкери, милициянын подполковниги 19 кг баңгизат менен кармалды. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлашты. Атайын операциянын негизинде Honda Inspire унаасы токтотулган. Унааны текшерүү учурунда ичинен жыты гашишке окшогон. Баштыктарга оролгон 19 кг 650 грамм салмактагы зат табылган. Учурда аталган факт боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. 20 март шейшемби Жалал-Абадта өлкөнүн түштүк аймагы боюнча көкбөрү мелдеши өткөрүлүүдө. Анда жакшы оюн көрсөткөн оюнчулар 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна тандалып алынат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт агенттигинин Жалал-Абад областындагы бөлүмүнүн жетекчилиги кабарлады. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнүн жана элчиликтин кызматкери деп өзүн тааныштырып, жарандык алуу, каттатууга байланышкан кызматтарды сунуштап жүргөн Кыргызстандын жараны Орусияда кармалды. Бул туурасында Кыргызстандын ички иштер министринин Россиядагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Иликтөө иштери шектүүдөн жабыркагандардын арызынын негизинде жүргүзүлгөн. Бул күнү үстүбүздөгү жылдын 19 февралында Бишкек шаарындагы Ахунбаев менен Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилишинде наристени унаасы менен сүзүп, баланы энеси менен ооруканага жеткирип изин сууткан айдоочу кармалды. Бул тууралуу ички иштер министринин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Учурда аталган факты боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. 21 март шаршембе. Бул күнү Норуз майрамы республиканын бардык аймактарында жогорку деңгээлде белгиленди. Жерлерде ыйык тамак сүмөлөк кайнатылып, арча түтөтүү жөрөлгөлөрү жасалды. Аны менен катар улуттук оюн зооктор уюштурулду жана улуттук тамактардын жарманкеси да орун алды. Сузак районуна караштуу Багыш айыл аймагынын Кызыл Тоо айылында 500 орундуу спорт комплекстин курулуш иштери аяктап, ачылыш аземи болду. Аталган спорт комплекс Багыш жаштары коому тарабынан курулуп, ага жалпы 7,5 миллион сом жумшалгандыгы кабарланууда. 22 март бейшембе. Апрель айында Кыргызстанда 3 күн жумуш эмес күн деп эсептелинет. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматынын берген маалыматына ылайык 7 апрель элдик апрель революциясынын күнү катары расмий белгиленет. Андыктан ал күн дем алыш күнүнө туш келгендигине байланыштуу эс алуу күнү кийинки жумуш күнүнө которулат. Буга ылайык 7, 8, 9 апрель эс алуу күндөрү болот. Бул күнү Ала Бука районунун акими Акпаралиев Сонунбек Абдылдаевич ээлеген кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сапар Исаков кол койду. 23 март жума. Жалал-Абад областынын Сузак районунун аймагында чегарачылар аткезчилик жол менен жүк алып өтүүгө аракет кылган жарандарды кармады. Маалыматка ылайык Кыргызстандын 2 жараны Өзбекстанга жалпы суммасы 350 000 сом өлчөмүн түзгөн косметикалык каражаттарды алып өтүп бара жатышкан.
Тиешелүү документтер толтурулган соң кармалган жарандар УКМКнын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. 24 март ишембе Жоогазын ыңкылабы деп аталган ири саясий окуяга 13 жыл толду. Анда Кыргызстандын тарыхында биринчи ирет бийлик күч менен алмашып, биринчи ирет президент өлкөдөн качып чыгып кеткен. Президент Сооронбай Жээнбеков 2005 жылдын 24 мартындагы элдик революциянын 13 жылдыгына байланыштуу элге кайрылуу жасап, бул күн эгемендүү Кыргызстандын соңку тарыхында өзгөчө орунду ээлерин айтты. Бул жумада коомчулуктун дегеле дүйнө жүзүнүн көңүлү Орусиядагы шайлоо өнөктүгүндө болду. Дүйнөнүн чыгыш, батышы, түндүк, түштүгү ири державалардын бири болгон Орусияны башкаруу бактысы кимге насип этер экен деп байкоо салып турду. Көпчүлүк чыдамсыздык менен күткөн убакыт мөөнөттөр келип, Орусиянын жаңы президенти да эл тарабынан шайланды. Ал учурдагы Орусиянын президенти Владимир Путин болду. Добуш берүүнүн жыйынтыгы менен Путин өзүнүн атаандаштарынан алдаганча көп пайызга, тагыраак 76,65%га ээ болуп, кайра эле ажоолук тактыга олтурду. Ал эми россиялык жалпыга маалымдоо каражаттарында телеберүүлөрдө өзүнүн жоосунсуз аракеттери сөздөрү менен элге таанылган ЛДПР саясий партиясынын лидери Жириновскийге болгону шайлоочулардын 5,68% гана добуш беришкен. Владимир Путиндин кайрадан Орусиянын тарыхында болуп көрбөгөндөй жогорку көрсөткүч менен президент болуп шайлангандыгына дүйнө жүзүндөгү көптөгөн мамлекеттер бул жаңылыкты сүйүнүү менен кабыл алышты. Алардын катарында Кыргызстан да бар. Кезегинде Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Орусиянын ажоосуна өз каалоосун телеграмма аркылуу билдирди. Сиздин Россия Федерациясынын президенти кызматына кайрадан шайланышыңызга байланыштуу чын жүрөктөн куттуктоомду кабыл алыңыз. Өткөн президенттик шайлоолордогу сиздин ишенимдүү жеңишиңиз сиздин өзүңүзгө жана сиз тандаган ар тараптуу өнүгүүгө жана Россия мамлекетинин турмушунун бардык чөйрөлөрүн бекемдөөгө, Россиянын эл аралык аренадагы позициясын чыңоого, регионалдык жана глобалдык коопсуздукту камсыз кылууга карай багытка бүткүл элдик ишенимдин ачык айкын күбөсү болуп саналат. Кыргызстандын ири өнөктөштөрүнүн сап башында Орусия тургандыгы баарыбызга эле маалым. Анданда учурда 800 миңге чукул кыргызстандык мекендештерибиз Россияда эмгектенип келишет. Орусияда жүргөн кыргызстандык мигранттар бир эле өз үй бүлөсүн каражат менен камсыздабастан өздөрү туулуп өскөн жеринин ар тараптуу өсүп өнүгүшүнө да салым кошуп келген фактылар арбын. Ага бир мисал жакында эле тагыраак 21 март күнү Сузак районуна караштуу Багыш айылында Орусияда жүргөн мигрант жаштардын демилгеси менен 500 орундук жаңы спорт зал курулуп пайдаланууга берилди. Эскерте кетсек, Багыш жаштары коомдук фондусунун демилгеси менен 2017 жылы башталган спорт залдын курулуш иштери башталган болчу. Жалпысынан аталган комплекстин курулушуна 7,5 миллион сом акча каражаты сарпталган. Буйруса аталган коом тарабынан эми спорт залдын алдына сметасы 2 миллион сомду түзгөн жаштар аллеясын куруу пландалууда. Мындан башка дагы бизде ушул жаштар тарабынан ушул жерде жаш балдарды эс алдыруу үчүн атайын паркка биз жер ажыратып берип атабыз. Ушул жерге дагы өздөрүнүн эч кандай бир айыл өкмөттөн жардамысыз эле, айылдык бюджеттен жардамсыз, ошондой эле мамлекеттин тыйынчылыгы өздөрүнүн демилгеси менен өздөрү ынтымакчылыкка келип, топтошуп Багыш коому, жаштардын коому ушул нерсени да ишке ашыралы деп атат. Ал эми эки өлкө ортосунда болгон келишим мамилени, достукту мындан ары да бекемдөөдө, албетте өлкө башчыларынын бири-бирине болгон жылуу мамилеси башкы орунда. Эки мамлекет учурда ар тараптуу кызматташып келет, албетте бир эле экономика жаатында эмес, айрыкча дүйнө жүзүнө өз кулачын тилекке каршы жааган экстремизм жана терроризмди алдын алуу багытында да тараптардын күч түзүмдөрү бир катар атайын операцияларды уюштуруп келишет. Ага бир мисал үстүбүздөгү жылдын 14-15 март күндөрү кыргыз жана орус милициясы Кыргызстандын аймагында эл аралык издөө операциясын өткөрүштү. Бул туурасында ушул апта соңунда жалпыга маалымдоо каражаттарына Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Бакыт Сейитов кабарлады. Маалыматка ылайык, атайын уюштурулган операция учурунда оор кылмыш жасап, адам өлтүрүп, каракчылык кылып издөөдө жүргөн 137 шектүү адам кармалган. Кармалгандардын 64-ü эл аралык издөөдө жүргөндөр экендиги аныкталган. Эки мамлекеттин күч түзүмдөрү тарабынан уюштурулган иш-чарага 3400 милиция кызматкери тартылган. Эң башкысы анын негизинде изделип жаткан 61 адамдын дайыны табылганы жана каза болгон 19 адамдын сөөгү боюнча маалымат такталгандыгы кабарланууда.
Бул тапта Жалал Абад областында өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга терең көңүл бөлүнүүдө. Айрыкча сел каналдарын тазалоо жергөчкү коркунучу күч болгон аймактардан жергиликтүү тургундарды коопсуз жайларга көчүрүү иштери тийиштүү кызматтар тарабынан күчөтүлдү. Аны менен катар областагы суу тосмолордун сапатын жакшыртууга багытталган ремонт иштери да кызуу жүрүүдө. Ал эми жумуш кагаз жүзүндө отчет үчүн эмес, иш жүзүндө аткарылып жаткандыгын көзөмөлдөө жагын өкмөттүн областагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев тарабынан колго алынды. Бул жолу өкүл Сузак, Базар Коргон, Нокен райондорундагы жүрүп жаткан иштер менен жеринде таанышты. Облас аймагында 5 ири суу тосмосу болсо, алардын бири Сузак районундагы Көгарт суу тосмосу. Бул Платина Кыргызстанга Т-Союз доорунан эстелик болуп калган дагы бир объект. Тосмонун жылдар аралыгында эскилиги жетип, кооптуу абалды жаратып келген. Өкмөттүн областагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиевдин демилгеси менен өткөн жылы аталган объект капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Азыр сиздер көрүп турган Көгарт суу тосмосу 1932 жылы курулган. Өзүнүн сыйымдуулугу 420 кубка чейин көтөрөт. Азыркы убакта бүгүнкү күндө азыр 24 куб гана суу бар бул жерде азыр. Былтыры 2017 жылы февраль айында тендер жарыяланган ремонтко. Тендердин 5 миллион 500 миң сомдук тендер жарыяланып, СУМТТ ишканасы утуп алган. СУМТТ ишканасы утуп алып, 5 миллион 284 миң сомдук жумуш аткарды бул жерде. Ремонт иштери соңуна чыгып, пайдаланууга берилген Платинадагы иш ыргагы менен таанышкан өкүл кезегинде Базар Коргон районундагы дагы бир ири суу тосмосунун курулуш иштери менен таанышты. Бул жерде учурда узундугу 98, туурасы 68 метрди түзгөн суу тосмосу курулууда. Аталган объекттин да мурдагы абалы көңүл жылытаарлык эмес болчу дешет адистер. Караңгүр башкы суу тосмо курулмасы 1965 жылы курулган. Нокен, Базар Коргон райондорунун 24 миң гектар жерин суу менен камсыз кылуу үчүн курулган. Бул Караңгүр башкы суу тосмосунун 2017 жылдагы жазгы сел ташкын сууларында экинчи шабасын жараксыз абалга келип, суунун көптүгүнөн. Бүгүнкү күндө ошол курулуш иштерин куруп жатабыз. Бул курулуш иштери мына быйылкы 18 жылдын вегетация учуруна даярдап атабыз. Майлуу шаарынын башында жайгашкан суу өтмөгү да капиталдык ремонтко муктаж, бирок аны ремонт кылуу үчүн суу нугун башка жакка бурууга буга чейин шарт болгон эмес. Ошондуктан учурда анын жанына кошумча суу өтүүчү тосмо курулууда. Бул курулуп бүтүп калса, мурда бул курул электе, могу Платинанын ремонтун кылганда, башка кандай суунун эме кылып, постоянно суунун астында калып ремонт иштери тошколдук кылган. Таштамай ташталып каласы, мисалы, мына кумдар ушул таштамай аркылуу түшөт. Биринчи, экинчиден мынагу жогорку шагал топтолуп, жогорку айылга сел коркунучу, үйлөрдү басып кетип коркунучу болгон бул кирип калса, шагалдар жуулуп кетсе, ал жерден да сайдын нугу өзгөрөт. Жылда жаз жай айларында айыл жеринде суга байланышкан маселе күчөйт. Айрымдарыбыз суу башында туруп эмне үчүн суу жетишсиз деп айтышыбыз мүмкүн. Бирок маселе суунун аз же көптүгүндө эмес. Мына ушундай тосмолордун сапаттуулугуна байланыштуу экендигин айрым учурларда унутта калтырып келебиз. Буйруса учурда курулуш иштери аягына чыгып калган суу тосмолору пайдаланууга берилсе, областта сууга байланышкан маселесинин чечилүүчү күнү да алыс эмес. Мына 5 миллиондон ашыгыраак суммага Көгарт платинасы бүттү көрдүңүздөр, азыр ишке берилди. Азыр ушул сууга суу башталгыча Караңкүрдү дагы, мына Майлуу сууну дагы 1 апрелге чейин биз ошо сууну бердиргенге, азыр ошолордун иш кандай бүтүп атат, кандай мындай бир сапаты башка жактарын көрүү үчүн ыйгарым укуктуу өкүл баш болуп, областтык суу чарба жетекчилери, райондун акимдери менен биргеликте көрүп чыктык. Өкмөттүн областагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев суу тосмолордогу жүрүп жаткан иш ыргагын көзөмөлгө алуу менен катар Нокен районуна караштуу Карабулак айыл эли менен да жолугушту. Өкүлдүн бул айылга болгон сапары да жөн жеринен эмес. Аталган айылда бир канча жылдан бери мектеп маселеси курч бойдон калып келет. Мындагы окуучулар Фин тибиндеги курулган чатыры түшүп кетүү коркунучунда турган имаратта билим алууга аргасы сөзсүздөгү жылы бул маселеде оңуна чечилүүнүн алдында тургандыгын кабарлаган өкүл жергиликтүү калктын мындан башка дагы бир топ көйгөйлөрүн жеринде укту.
Нокен районуна караштуу Кара Булак айылында 300ге чукул окуучу авариялык абалга кептирген фин тибиндеги салынган номер 37 мектепте билим алууга аргасыз. Маселени миң уккандан бир көргөн артык деген таризде. Бул жолу өкмөттүн областагы өкүлү Кыямек Сатыбалдиев аталган айылдагы мектептин шарты менен таанышууга бул жолу өзү барды. Заключение МЧС өткөн жылы жараштырып Айылга жаңы мектеп куруу демилгеси совет доорунда эле көтөрүлүп, бирок тилекке каршы бетон устун тургузулганы менен калган курулушу ошол бойдон калып кеткен. Мындан 5-6 жыл мурда ашар жол менен айылдыктар окуучулар үчүн спорт зал курушкан. Анткени менен атайын курулуш технологиялары эске алынбаган спорт зал учурда мектеп кампасына айланган. Али проект жазып, неме кылбастан жөн гана ашар жол менен элдер жардам берди. Жардам бергендерге да рахмат. Бирок ошол неме плансыз болуп калды. План неметпестен связкалар жок болуп калды. Ошондуктан андайдын кереги деле жок Ошондой ашар жол менен неметкенчи, аны пайдаланбагандан элге пайдасы тийбегенден кереги деле жок да. Ал эми райондук билим берүү башкармалыгы тарабынан кезегинде жаңы мектептин долбоору эчак эле иштелип чыккан. Буйруса аймактарды өнүктүрүү жылында аталган долбоор каржыланып калуусуна үмүт чоң. Бул мектептин атайын курулушу үчүн проектикалык, сметикалык документациясы дагы курулуп бүткөн. Кудай буйруса ошол каржылоо максатында турат. Ошо каржылоону чечилсе, ушул айылга жакшынакай мектеп, орто мектеп түшүш керек. Өкмөттүн областагы өкүлү бир эле мектептин абалы менен таанышпастан электиктердин жүрөгү өткөн дагы бир катар маселелерин укту жана аны чечүүгө бар күчүн жумшаарын, эң башкысы аткарылчу жумуштарга көзөмөл күчөтүлөөрүн ачык айтып өттү. Ушу өзүбүздүн күчүбүз менен кап менен тостук ошол. Сел алып кетти. Табигаттын кырсыгы экен. Азыркы эмен деле сел алып кетип барат. Эми чыгай деген. Ошого бизге болуш керек да, ошо адамдар чыгат. Бир кран керек деп көрсөттүк. Эми техниканы жүктөй турганды, таш бола турганды бир кран берсе, жогорто мына эл башы, айыл башы, лотокторду берген, ошолорду алып келип коюшубуз керек. Ансыз токтобой аталар экен. Анын аркасынан габион койсок, анан кичине арматур цемент берсең, өзүбүз эптеп берет элек. Сөздөрдү габион болобу, эмне болобу, таш болобу, цементпи баардыгы мен көзөмөлдөп берейин, макулбу? Баарын зыңкыйтып, Кудайым буйруса, буну эрте жазда бүтүрүп аласың. Июлга чейин бүтүрүп алсаң алдыга. Буйруса бүтүрүп аласың. Бул боюнча мен аркасынан иштейин журтка. Өзүң деле билсең керек, башына бузулуп кеткен сел алып. Кран кебейт. Светтерибиз начар. Светтерибиз тогаз да. Светтин тогаз. Столбалар эски, Эски столбалар. Жакан жөнөтүшүбүз керек рестилиш. Байгазар Райымкулов, Манас Назаров, Нокен району атайын 7 күн аналитикалык программасы үчүн. 1600-гө чукул калкы бар Кара Булак айыл элинин дээрлик бардыгы дыйканчылык, мал чарбачылык менен алектенишет. Алардын айтымында ушул убакка чейин айылда ушул эле таза суу, жол маселесине эч ким деле көңүл бөлгөн эмес болчу. Акыркы бир жыл ичинде болсо айыл элинин жүрөгү өткөн маселелеринин бири жол маселеси өкмөттүн областагы өкүлүнүн демилгеси менен оңуна чечилип жаткандыгын мындагылар ырасташат. Ал эми бийлик төбөлдөрүнүн эл менен жолугушуулары жаралган маселелерди чечүүдө өзүнүн жемиштүү натыйжасын берет дегендер да бул айылда. Арбан. Жамандаган эмес го, мурунку губернаторлорду биз көрбөй деле калганбыз. Ама азыр бул губернаторго мен ушу менен экинчи жолу урушуп атам. Бул айткан нерсесин кылып атат. Мынакай жаңы жол салдык эле, ушуга дагы киришип кылып берип атат. Мына алышты болсо оңдоймун деди. Көңүл бөлүнүп атат, бүтпөгөн маселелер ушу мектебибиз биздики. Жолдорубузду сүргүзүп даярдап койду. Эми шакалып калып турса жакшы болуп калат. Ишене өз губернаторубузга жардамы тиет, колдон келишинче аракет кылып атат. Иши жакшы иштеп атат. Бир эле аймактарды өнүктүрүүдө эмес, негизи эле эл үчүн кызмат кылууда ар бир кызматкер өз ишине жоопкерчилик менен мамиле кылуусу кажет. Бул жылы аймактарда кайсы маселелерге терең көңүл бөлүнүшү күтүлүүдө. Мына ушул жана башка суроолор менен биз бүгүн Сузак районунун акими Эрмекбай Омошовго кайрылганбыз. Эрмекбай Аланович, саламатсызбы? Саламатчылык. Айтсаңыз, аймактарды өнүктүрүү жылына райондо өзгөчө кандай маселелерди чечүүнү биринчи орунга чыгардыңыздар? Биринчиден өзүңүздөр билесиздер, бардык аймак өнүгүш үчүн бул киреше булактарын көбөйтүү багытында иш алып барыш керек.
быйыл өндүрүштү колго алуу, ошол эле учурда айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү тармагын 1-орунга алып атабыз. Бул багытта мына Көк Арты айыл өкмөтүндө быйыл сүттү переработка кылуучу ишкана куруунун алкагында иштеп атабыз. Андан сырткары мына экономикалык Евразиянын алкагына киргендигине байланыштуу биз логистикалык центр куруу боюнча иш алып барып атабыз. Рахмат. Аймактарды өнүктүрүүнүн дагы бир ири багыты бул коррупция менен күрөшүү маселеси. Бул багытта эмне дей аласыз? Чындыгында коррупция менен күрөшүш үчүн бардык эл журтубуздун бардыгы бизге жардам бериши абзел. Андыктан элдер биринчи очередде эң негизи информация алыш керек. Ошондуктан мен быйылкы жылы жетекчилер менен, ар бир тармактын жетекчилери менен сүйлөшүп, ушул элдерге биринчиден информациялык маалымат берүү багытында иш алып баралып атабыз. Канчалык мамлекеттик кызматтар боюнча маалымат алган болсо, ар бир жаран ошондо коррупциялыкка кичине да болсо бөгөт коюшат. Айрым серепчилердин баамында ар тараптуу өнүгүүдө кадр тандоодо өзгөчө көңүл бөлүнүшү шарт деген пикирлер да айтылып келет. Бул пикирге кошуласызбы? Конечно, ар бир жетекчи өзүнүн ишин тыкан, таза, элдин көйгөйүн чечүүдө өзүнүн тазалыгын билдириш үчүн кадр саясаты абдан керек. Ошондуктан мына жакынкы айлары бизге боло турган полномочиялар беребиз деп атат. Бул багытта мыйзамдар такталып калса, биз жакшы элдиге жылыш кыла турган жетекчилер менен иштешкенге аракет кылат элек. Сөзүңүзгө аралжы, өлкө башчыбыз Сооронбай Жээнбеков жер-жерлерди өнүктүрүүдө жергиликтүү бийликтин укуктарын кеңейтүү зарылчылыгында буга чейинки өткөн жыйындарда баса белгилеп өткөн болчу. Эгер президент тарабынан айтылган ой максаттар ишке ашып калса, чындыгында сиздердин талапка ылайык иш алып барууңуздарга өбөлгө түзүлмөкпү? Чындыгында бүгүнкү күнү биздин ар бир жетекчинин полномочиясы чектелип калган экен. Эгерде бизге тийиштүү полномочияны, тийиштүү акча каражатын, ошондой эле жоопкерчилик жүктөй турган болсо, биз эл үчүн таза иштеп бергенге дайыр элек. Учурда кандай маселелерди жеринде чечүүдө сиздерге бир топ кыйынчылык жаралып келет? Чындыгында кээ бир учурларда жерде маселелерин чечүү, көп маселелерди чечүүдө мыйзамдык актылардын бизге болгон границалары белгилип калып атат. Ошондуктан маселе чечүүдө биздин өзүбүздүн полномочиялар жетпей атканы чындыгында көйгөй жаратып атат. Рахмат. Алдыга коюлган иштерди аткарууда жергиликтүү кеңеш менен жергиликтүү бийликтин ынтымагы башкы орунда. Дегенменен кээ бир учурларда пикир келишпестиктердин айынан бир канча маселелер чечилбей калып кеткен фактылар да жок эмес. Мисалы, Сузак районуна караштуу Атабеков айыл өкмөтүндөгү өз ара пикир келишпестикти айтсак болот. Учурда эки тараптуу бул чырдуу маселе кандай чечилди же дал ошол бойдон калдыбы? Бүгүнкү күнү биз депутаттар менен кыйла түшүндүрүштерин жүргүздүк. Эми депутаттар бир жыл болду, мына өздөрүнүн полномочиясын билип калды. Быйылкы жылы аткарылбай калган иш болбойт деген ишенимде турабыз. Себеби айыл өкмөт менен кичине да болсо жергиликтүү кеңеш депутаттарынын кичине болсо мамилеси түзөлдү. Ушул сындуу жагдайлардын келип чыгышына эмне себеп деп ойлойсуз? Мисалы, эки тарап деле элге кызмат кылсам дейт да, анда маселе эмнеде болушу мүмкүн? Чындыгында кээ бир учурларда жетекчинин өзүнөн дагы көз каранды. Эгер жетекчи бүт бардык айтып аткан иш чаралардын баарына жанын үрүп аракет кыла турган болсо, аны депутаттар дагы эл дагы жактырат. Ошон үчүн биринчи очередь өзүнүн жетекчинин кызматтык сүйгөнүндө көпчүлүк учурда тийиш да. Кыскача маегибиздин соңунда аймактарды өнүктүрүүгө карата камылгалар менен катар өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга тийиштүү кызматтар менен биргеликте кандай өзгөчөлүк менен жумуш алып бара жатасыздар? Айрыкча жер көчкү коркунучу күч аймактардагы жарандарды коопсуз аймактарга көчүрүү маселесинде үй там салган жер тилкелеринин жетишсиздиги көпчүлүк учурда жашоочулар тарабынан айтылып келет да. Чындыгында кооптуу жерде жашагандар Сузак районунда абдан көп экен. Бүгүнкү күндө биздин менин биринчи орун басарым жер-жерлерде кыдырып иш ордунда отурган жок. Жер-жерлерде кооптуу жерлерди иш алып барып атат. Ошол эле учурда МЧС аркылуу мониторинг жүргүзүү боюнча элдердин баары суроо тураптары бар эле. Бардык жер-жерлерде мониторинг жүргүзүлүп атат. Анан бул боюнча 1 апрелге чейин бизге убакыт берилген. Биз ойлойбуз, кооптуу жерде жашаган адамдарды бир топ жылыш кылып жылдырабыз. Ал эми жылбаганын 1 апрелден кийин биз сотко беребиз. Эрмек Байланыч, сизге терең ыраазычылык, ишиңизге ийгилик. Рахмат сиздерге дагы. Рахмат. Эскерте кетсек, биздин суроолорубузга бүгүн Сузак районунун акими Эрмекбай Умошов жооп берди. Ал эми биз өз көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Аймактарды өнүктүрүүдө албетте жер-жерлерде ар тараптуу аракеттер жергиликтүү бийлик тарабынан жүргүзүлүп жатат. Дегенменен кээ бир район шаарларда жылдар аралыгында чечилбей келе жаткан маселелер да арбын.
Токтогул районуна караштуу Каратектир айылында жайгашкан бала бакча кулап түшүү коркунучунда мамлекетибиздин келечеги болгон 60тан ашуун наристе дал ушул авариялык имаратта тарбияланып келет. Аруак кооптонуу менен иш жүргүзүп келген бакча жетекчилиги бул маселе менен кайрылбаган жери, каккылабаган эшиги калган эмес. Кененирээк Лидаза Камчыбекова. Потолокторун эптеп жамап жаскадык, аяктары тешик болчу. Тети бурчу совсем эле ачык болчу. Анан полдорун бүт чирип калган экен, бүт стяжка кылып, анан линолеум менен фольга төшөп, балдарга эптеп жылытып, кыштан чыгып атабыз да быйыл. Жаңы жол айыл аймагына караштуу Каратектир айылында жайгашкан номер 28-чи Адеми балдар бакчасы авариялык абалда. Бул жай бир кездери адам карагыз абалда болгон. Ата-энелердин демилгеси менен чатырынан суу тамган жайлары жамалып, бир топ оңдоо түзөө иштери жүргүзүлгөн. Бирок жетишерлик жыйынтык болгон эмес. Биз колубуздан келишинче аракеттер жасадык. Былтыр ошо Минфинге айыл өкмөт аркылуу кайрылып, акча бөлдүргөнбүз. Акча бөлдүрдүк, ичин ремонт жасадык, капиталдык ремонтко деп бөлдүргөн акчабыздын 50% гана келип калды бизге. Ошол себептүү Кудай сактасын деп эле отурабыз чынында. Учур талабына жооп бербеген бул мектепке чейинки билим берүүчү жайдын абалы бүгүн эртең кулап калуу коркунучунда. 2017-жылы экотекспенсиясы тарабынан кооптуу имарат деп табылып, жабылсын деп айтылган. Бирок ага карабай билим берүү уланып келет. Замандын өнүгүшү менен дагы эле бул сымал бала бакчалардын бар экендигин көрүп таң калбай койгондор да жок эмес. Түшкү мал учурунда болсо бөлмөлөрдө орун алган керебетке экиден бала жатып эс алат. Бул да болсо келечек муундарга болгон көңүл кош мамиле дейт айыл тургундары. Бала бакчабыздын талабы жооп бербейт. Биз жаңы бала бакчага муктажбыз. Ошо бекте айылдын тургундары айла жоктон иштеш үчүн балдарыбызды айла жок алып келебиз. Бул жерге биз ошо суранар элек, ошо жаңы бала бакчаны куруп берүүгө ошо өкмөттөн эң суранарыбыз ушул. Анарбек Торутаевдин 3 небереси дал ушул жайга келип тарбияланат. Жаш жеткинчектерди үйдө кароого байбичеси менен чамасы келбегендиктен аргасыз бул жайга алып келүүгө туура келерин айтат. Кооптуу имарат жеткинчектерден сана тартат, бирок жөнөтпөй коюуга да болбойт. Таң артынан ушул неберелеримди алып келип ушул жерге таштап кетем. Андан кийин үйгө алып келип таштап кеткенден үйгө баргандан кыжалат, коопсуз болуп калган эме кыжалат болот экен да өзүнчөчү. Анан ушул жерге жаңыраак детсад куруп берип койсо абдан жакшы болот эле да. 1973-жылы ашар жолу менен курулган бул бала бакчага алгач мектеп болуп курулуп, 2011-жылдан тарта мектепке чейинки билим берүүчү жай болуп түзүлгөн. Учурда 60ка чукул наристе билим алып, 10дон ашуун тарбиячы эмгектенет. Мындагылардын коопсуздук жагын чечүү үчүн аталган жайдын мүдүрү бир нече ире тийиштүү жайларга кайрылган, бирок майнап чыккан эмес. Аргасыз өлкө башчыга да кат жолдогон. Жылда эле ошо айыл өкмөткө эле кайрылабыз. Айыл өкмөт анан эки жака өзүнүн күчүн жетишинче эки жака кайрылып атат. Анан бирок ошо жемишин берип атат. Атайын жер бөлүп берди айыл өкмөт бүгүнкү күнү. Анын АПЗсын растап берди. Проектибиз даяр, Кудай буйруса. Ошо проекттин азыр экспертизадан өтүп атыптыр. Анан быйыл буйруса жаңы бала бакча түшөт деген ишенимди айтып атышат, бизге ишендирип атышат да. Мындагы билим берүүчүлөрдүн жана тарбиялануучулардын ал тургай жалпы элеттиктердин максаты бир. Алда болсо келечек мундары татыктуу жайда тарбияланса, бирок качан мезгил өзү тараза. Лидаза Камчыбекова, Уларбек Мурзабеков, Токтогул району. Бул жылы айрыкча балдардын билим алуусуна жерлерди шарт жаратып берүү жагына өзгөчө көңүл бөлүнөрүн жыл башында президент Сооронбай Жээнбеков жыйындарда баса белгилеп кеткен болчу. Айрыкча көңүл бөлүнбөгөн аймактардагы маселелерди чечүү жагы тийиштүү ведомстволорго да милдеттендирилген. Болгону аны аткарууда демилге жана аракет керек. Бул жумада Кыргызстанда Норуз майрамы өзгөчө шаан шөкөт менен болуп өттү. Кылымдар бою жакшы жыша менен муундан муунга өткөн жаңы күн майрамы Жалал Абад областынын бардык район шаарларында, айылдарында улуттук оюн зооктордун адамзатынын бири-бирине болгон жакшы каалоо тилектеринин коштоосунда белгиленди.
Кыргыз эли байыртадан Нооруз майрамына чоң көңүл буруп, эски жылды узатуу, жаңы жылды тосуу үчүн ар кандай камылга көрүп келген. Ар бир үй бүлө өз алдынча алдын ала даярданып, таза кийимдерин кийишкен. Үй ичи, коро жай, көчө тартипке салынып тазаланган. Ал эми майрамды өз деңгээлинде өткөрүү иш-аракеттерин жыл ажыратыш деп атап коюшкан. Ушундан улам эски жыл ажырады, жаңы жыл жалгады деп айтышкан. Ошо Нооруз майрамы келгенде кыргыздар дайыма сүмөлөк кайнатышып, тилек айтышкан. Бул күнү адамдар бири-бирине жакшы ой тилектерин, каалоолорун билдиришип, белектерин тартуулашкан. Таарынычы барлар чын дилден кечиришип, бардык чыр-чатак, араздашуу эски жыл менен кетти деп эсептешкен. Ошондуктан бул күнү бардык көйгөйдү унутуп, таарыныч капачылыктарды артка таштап, улуу күндү жагымдуу маанай менен тосуп алуу шарт. Мен ушул майрамдардан жогору баалаймын. Анткени бул биздин салтыбыздагы адамдарды тарбиялоого, айрыкча мына бу карым-катнашты, мамилени жакшы сактоого, адамдардын бири-бирин сыйлоого, кадырлоого багытталган чоң майрамдардын бири да. Негизинен арчанын бул кыргыз элинин жашоосунда орду чоң экендигин медицина тармагында да айтып келишет. Анткени ар бир кыргыз жараны өзүнүн үй ичинде ушул арчаны түтөтүү менен оору сыркоодон алыс болууга ниет кылып келишкен. Ал эми бүгүнкүдөй Нооруз майрамдарында болсо өлкөнүн бардык аймактарындагы борбордук аянттарда умай энелер тарабынан жакшынакай арчалар түтөтүлөт дагы. Жалпы кыргыз мамлекети ушундай оору сыркоодон, жамандык нерселерден алыс болуп тазаланат дегенге толук негиз бар экендигин умай энелер ырасташат. Ошондуктан Нооруз майрамында жөрөлгөлөрдүн баш сабында турган ушул ысырык салуу, башкача айтканда арча түтөтүү жөрөлгөсү турат. Ошондуктан жыл сайын салттуу түрдө Нооруз майрамын белгилегенде умай энелер арча түтөтүшөт. Жайыгышы жашыл түскө бөлөнгөн арчанын касиети ушул майрамдарда даңазаланат. Көктөм жыттанган жаз майрамын тосуп алууда шаардык бюджеттен 75 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Жалпы облус элине майрамдык маанай тартуулоо үчүн маданий иш-чаралар колго алынып, жетекчилер тарабынан жакшы тилектер жолдонду. Майрамыбыздар менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн аппаратынын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Эзилтен эле 21 мартты күн менен түндүн тогошкон күнү деп жакшы маанайда тосуп алышкан. Кыргыздын каада салттары, үрп-адаттары унутта калбай, улуттук даамдардын түрлөрү жарманкеге коюлду. Ал эми өнөр адамдары тарабынан концерттик программалар коштолду. Нара Жапарова, Уларбек Мурзабеков, Жалал Абад шаары. Ал эми айлананы көрктөндүрүүгө учурда жогорку окуу жайлардын да студенттери өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп келишет. Жалал Абад мамлекеттик университетинин жаш активисттери бул жолу Базар Коргон районунун аймагында 100 түптөн ашуун жаңгак көчөтүн олтургузушту. Жаштардын жакшы тилек менен демилгеленген иш-чарасы туурасында Зарина Жапар кызы маалымат берет. Айлана чөйрөнү көрктөндүрүү жана жашылдандыруу максатында Жалал Абад мамлекеттик университетинин филология факультетинин студенттеринен түзүлгөн Дилгир тобу Базар Коргон районунда болушту. Алар өздөрүнүн демилгеси менен баарына белгилүү болгон катар жаңгактын санын көбөйтүп, көчөт тегишти. Көчөт эгип, ошол бир Кыргызстанга бир кичинекей болсо да салым кошуп жатканыбызга аябай кубанычтабыз да. Анткени бул ошол нерсе көгөрүп, мындай Кыргызстанга көрк кошуп турат. Мындай айткандайчы, көрк кошуп, мен баардык жаштарды чакырат элем. Ошол жаратылышкан, манас атабыз деле осуятында айткан эмеспи, жаратылыш менен мындай достук мамиледе болуу депчи. Жыл өткөн сайын мындагы тизилген жаңгактардын саны суюлуп барат. Мындан улам аларды толуктоо максатында Дилгир тобу былтыркы жылдан бери демилге көтөрүп келишет. Демилге ишке ашып 130 түп жаңгак көчөт негүүгө жетишти. Бирок студенттер аны олтургузуу менен гана чектелген жок. Анткени айлана чөйрөнүн тазалыгында колго алышты. Жаңгактардын азайып калганын, жок болуп кеткендерин көрүп, өзүмчө өкүнөт элем да. Анан ушуну мен өзүм баягы Дилгир топ уюшканбыз өзүнчө. Ушуга айтсам, булардын баардыгы аябай колдоду. Мен жаштарга ушунчалык сүйүндүм. Буйруса, бул ушундай жакшы иштерди жасай берсе, бул жаштар келечекте кайсыл жерге барышса дагы, ошол жерде дагы мен ойлойм, ушундай көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштерине салым кошот депчи. Бул акцияны жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да кызуу колдоого алышып, айыл аксакалдарынан тарта аларды эгүүдө көмөк көрсөтүштү. Ал эми райондо аймактарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу акциясынын негизинде да бир топ иш-аракеттер жүргүзүлүүдө. Алсак мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлери коомдук жайлардын айланасын тазалап, борбордук көчөлөргө көчөттөр тегилип жатат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү
Буюрса биз ошо мындан ары дагы башка жашылдандыруу, көрктөндүрүү боюнча, жарыктандыруу боюнча жумуштар жасап атабыз. Ушул бир айдын ичинде ушул Кеңеш айыл өкмөтүндөгү борбордук көчөлөр, База Коргон айылындагы Осмонов көчөсү, Сайдуллаев көчөсү, Капаров көчөлөрү буюрса жарыктандыруу. Мындагы тигилген көчөттөрдү эми айыл эли тыкыр көзөмөлүнө алышаарын тийиштүү адистер белгилешет. Анткени булардын баарына суу жеткирип, кургатпай өстүрүү жана мал жандыктан коргоо зарылдыгы бар. Көчөт олтургузуу иш аракеттери кийинки жылда да уланаарын Демилгечи топ билдирет. Көп жолу эгилип атат. Аны көгөртпөй эле эгип койгондо не пайда? Анан ушуну бир көгөртүшкө биз жакында эле биздин айыл ушул эгилип аткан жер биздин 1-майылда 5,5 миң кал жашайт. Жакында чоң 2 жерде кудайы болот. Ушул жерде дагы жаштарга, элге айтып, ушуну колдоону биз колдойбуз. Эскерте кетсек, Дилгир жаштар тобу 2017 жылда түзүлүп, андан бери сооптуу иштерди жасап келишүүдө. Эми мындан ары Жалал Абад шаарынын борбордук жайларынын тазалыгында көзөмөлүнө алышаарын баса белгилешти. Зарина Жапар кызы, Бекмат Алишер уулу, Жети күн маалымат аналитикалык программасы үчүн. Күч бирдикте демекчи, демилгеленген жумуштарды жүзөгө ашырууда коомчулук эриш аркак аракет кылса, буйруса анын сөзсүз жемиштүү натыйжасы болоруна шек жок. Ал эми мамлекетти ар тараптуу өнүктүрүүдө ар кандай ири долбоорлордун негизинде жасалып жаткан жумуштарды айтпасак болбос. Кыргызстанда бир нече жылдардан бери Арис программасы иштеп келет. Бул жолу аталган программанын алкагында Аксы районунда жаңы техникалар келди. Бул заманбап техниканын келиши эл үчүн кубанычтуу кабар болуп, жаңы техниканын ачкычы эл алдында тапшырылды. Аксы району боюнча эң алдыңкы орунда турган ушул Атенов Жусупбектин аракетинин натыйжасында алгачкы мактап да коеюн, ушу түштүк регион боюнча биринчи жолу акчасын төлөгөн дагы ушу Авлетим айыл өкмөтү болду. Мындан 2 жыл мурда өнүгүү программасына долбоор жазып, Беларусь маркасындагы жаңы трактор керектүү шайманы менен алынып келинген. Эми минтип экскаватор тракторда тартылганы жакшы жаңылык болду. Аталган техниканы алууга жергиликтүү бюджеттен 785 миң сом, ал эми жайыт комитетинин каржысынан 83 миң сом каражат жумшалса, калган 2 миллион 604 миң сом каражат Арис программасынын эсебинен келди. Жалпысынан 3 миллион 472 миң сомго жаңы техника айылдыктардын колуна тийди. Бүгүнкү күндө Авлетим айыл өкмөтүнө жакшы кубаттуу техника келип, элдин маанайы жакшы. Бул ошо Арис менен элдин ортосунда ар бир айыл өкмөтүнүн иши болуп атат. Ошонун үстүндө бүгүнкү майрам, бүгүнкү жакшы кубаныч, бүгүн бизге Авлетим айыл өкмөтүнө кубаттуу техниканын келип турушу биз үчүн жакшы болуп атат. Өткөн жылда Авлетим суусу ташып кетип, айылда өзгөчө кырдаал жарыяланганда мына ушундай техникага муктаждык жаралган. Эми суу жээктерин бекемдеп, жолдорду оңдоп, айыл элинин көйгөйлөрүн башка жактан жардам күтпөй чечүүгө негиз жаралды. Байгаздар Айымкулов, Абдумомун Калбаев, Топчубек Ашыралы уулу, Аксы району. Талыкпаган ак эмгектин арты берекелүү, ырыскылуу болот деп кыргыз элинде бекеринен айтылбаса керек. Ал эми сүйгөн кесибиң менен алектенүүнүн өзү эле чоң бакыт экендиги талашсыз. Жашы 80ди аркалап калган Турган Бөйне кездемеден улуттук буюмдарды жасайт. Созак районуна караштуу Кызыл Туу айылынын кадырлуу карыясы Көнөргүз кол чеберчиликтин ээси менен Диана Райымжанова баарлашып кайткан. 80 жашка чыкса да тигичиликтүү таштабаган көзү куш Турганбу апа азырда өз алдынча тигичиликтөө эч кимге көз каранды болбойт. Анткени ушул жашында да көз айнексиз өзү ийненин көзүнө жибөткөр алгандыгы таң калтырды. Мектеп жашына чейин эле колуна ийне кармап тигичиликтин сырларын апасынан үйрөнгөн. Азыр болсо алдыңкы чеберлерин катарын толуктайт. Каарманыбыз базардан ушул жашка чыкканга чейин көйнөк сатып кийбейт. Себеби ал өзү кийим-кечектерди бычаада тиге да алат. Базардыкын эме жактырбайм, апкесем эме оңдойм аны. Базардан алган я. Анан өзүм тигем, өзүм көйнөк баарын өзүм тигип кие берем. Базардыкы кең пең бирдеме аны жөн кийбейсин бузмайынча дешип ушушат. Тикмечиликтен сырткары Турганбу апа курак курап шырдактарды өз колу менен жасайт. Ал эми ага керектүү өлчө кездемени болсо өзүнүн коросундагы майда жандыктардын жүндөрүнөн пайдаланат. Албетте апасынын жолун жолдогон кыз келини неберелери да чеберчилик менен алектенишет. Ден соолугу эрки өтө күчтүү аял экен, аял деп айтам. Себеби апам башынан көп нерсени өткөргөн убакта деле мына көрүп турасыңар, азыркы убакта дагы апам
бизден дагы күчтүү деп да айтсам болот. Ушуга окшогон боо дейт эле кыргыз үйдөн. Боолору согот элек. Кайратман Уз апа ат жабуудан баштап килем, шалча, туш кийиздерди согуп саймада саялат. Килемден соккон эсеби жок. Шырдамалдан кылган телебалдан эсеби жок. Төрттөн шырдамалды кабаттап бирөйм мен. Бирөйүп кылып берем мына балдарыма, кыздарыма баарына 2-3 шырдамал, килем токуп берем. Азыр эми килем калып келет 2 жылдан бери. Анан ушу шалча балдарга ат жабуу, ат жабуу, тердик, бердик баарына кылып берем. Жарым кылым өмүр сүргөн карылыкка боюн сунбаган апа жайында жайлоону көздөй жөнөт. Сүт саап, сары майын камдап, бээ байлап, кымыз кылып, келиндер менен тең талаша иш кылышат. 5 улум малын чогултуп апарып берет. 10 болсо 15 болсо буйду сайым өзүм. Майды кылып, кымызды кылып келем. Турганбу апанын жолдошу мугалим болгон. 38 жыл өмүр сүргөн. Жолдошу орунун айынан каза болгон. Жалгыз бой эне 5 уул 4 кызды тарбиялап эрежеге жеткирген. Кардын үйдө отура албай, дагы эле балдарын, неберелерин тарбиялап, өзү болсо тынбай эмгектенип, ошо эмгегин тынбай эмгектеген эмгегинин натыйжасында оорубай, сыркабай, алды күчтүү жүрөт. Батыр эненин учурда 37 небереси, 34 чебереси бар. 80 жаштагы чебер апам менен анын балдары гана эмес, бүт айыл сыймыктанат. Анткени Турганбы Исмаилова Кызылтуу айыл аймагынын үлгүлүү үй бүлө намына ээ болгон. Үлгүлүү үй бүлө номинациясын тийгендиги туура эле деп эсептейм мен. Себеби апам ушунча жыл бизди тарбиялады. Белгилегесек, Турганбу апанын апасы 110 жыл жашаган. Мына ушул кайраттуу, көздүү Уз апанын да өмүрү узун болсун деп тилейбиз. Диана Раймжанова, Оларбек Мырзабеков, Созак району. Ар бир кесиптин мыктысы мамлекеттин өсүү өнүгүүсүнө өзүнүн ак эмгеги менен салым кошуп келет. Кыргыз элинде билимдүү болмок оңой, адам болмок кыйын деп коет. Чындыгында бул дүйнөдө алган билимиңди же өнөрүңдү пайдалуу же пайдасыз жакка жумшоо да инсандын пейилине жараша болот. Андыктан жараткан ар бирибиздин ички дүйнөбүзгө ыймандуулукту насип этсин. Сиздер жетигүн маалымат аналитикалык программасы менен тааныштыңыздар. Ар дайым амандыкта жүз көрүшөлө, саламатта туруңуздар.